Assalamu alaikum urmatlı bizim kanalın görücüleri, fermerler, koy suyucular. Kutmandı gününüzler menen kandaşlar, amansızlar, sağ salamasızlar. Bugün biz sizlerge mınдай Araşan çarbaсын көрсөтүп беребиz. Бул чыгарылыштын каарманы Карабалта жамаатынын кандай десем, Карабалта Araşan жамаатындагы Жыргал деген байкебиз бар. Азыр Кайыңда да турабыз biz. Кайыңда да мына Жыргал байкебиз өзү. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Bizim görüşler hem sizde bir gün koruğunuzu görsün birisi, sizde ne var iken bit barın görsetöyle ha. Жыргал байкебиз мына өзү Карабалта Araşan жамаатынан Кайыңда да турат. Мына ушу өзүнүн койлору. Азыр Жыргал байкеге кантип ушундай койдун деңгээлине чыккан, сатып алганбы же кочкор алмаштырып жүрүп кылганбы? Негизи ушундай бир детальный суроолорду берейли. Негизи сапатка өтүңүздөр. Буйруса азыр сапаттуу мал баасы кымбат болсо дагы убакыты келип ушундай койлор биздин өлкөбүздү 90-95% каптап кетсе, бул биздин келечегибиз үчүн дагы салым болот. Кийинки урпактарыбыз үчүн. Анан өзүбүздүн да урпак үчүн иштеген болобуз да. Сапатка өткөн болобуз. Жалпы мекенибиз менен. Буйруса мына өзүнүн кочкорун кармады. Жыргал байке өзүңүз тууралуу бир айтып кетиңиз. Кайсыл жакын кулунусуз? Кантип мына Araşan койго кызыгып калгансыз? Канча жылдан бери ушул менен эмгектенип келесиз дегендей? Мен негизи өзүм Кайыңда турам. Ушу койлордун баары негизи чарба койлор. Атам ата-энем багып келчү ушул убакка чейин. Araşanга кызыкканым быйыл 4 жылдан бери өзүбүздүн ушу чарба койдон кылдап келатабыз. Кочкор кошуп, жакшы койлор чыкса, 1-2 койлордон алып, Рами Жумабаевден кой алдык, Табылды байкеден кой алдык. Бул кочкорду Табылды байкеден быйыл алдык, буйруса. Бул баягы БТР да? БТР деген кочкор. Закаттын прямой баласы. Аюпский, жок, Мадан Аксакал. Мадан Аксакалдын линиясы болуп калат. Кудай буйруса ушу кочкор менен до конца иштейлик деп атабыз. Буйруса, машалла. БТР кочкордун биринчиден экстрейери жагат, разреси, штатасы, кулактын жатышы, башы. Кудай буйруса ушу кочкор менен койдун баарын жакшы жакка дагы ондойлук деп атабыз. Ушу кочкор менен до конца иштейбиз буйруса. Азыр кочкор производитель короодун күзүрү ушул Машалла. Бирек чарба койлоруңуз бар экен? Чарба койлор булар эми атамдын чарба койлору, эми жамандык жакшылык дегенде сойгонго. Ата койлордун баарын эле 4 жылдан бери кылдап келатабыз. Колдон келген аракетти кылып атабыз буйруса. Дагы бир 4 жылдан кийин жакшы деңгээлге жетебиз деп ойлойбуз. Буйруса. Эми баягы корооңуздагы эми сапат боюнча кеп кылайлы. Мына буйруса 4 жылдан бери келатыпсыз. Ушундай кочкорлорду сатып алып, азыр мындай вложение үстүнө вложение экен да сизде. Көккө вложение болуп атат ушу кочкор, анан жакшы бир койлор чыгып калса бир алганга туура келип калат. Эми курбанчылык. Бул БТР боюнча кеп кылайлы. Бул Табылды байкеден алгансыз. Мунун мынау балдары бүт ушунун балдарыбы же башка кочкордун балдары? Жок, бул мерде жаш козулардын бүт бары биздин Панфиловский райондо Руслан деген байкебиз бар. Алда Araşan болот. Тааныйсыз. Элдин баары эле тааныйт окшойт, YouTube'да жүрөт. Ошонун диктор деген кочкорун быйыл кошконбуз. Ошо кочкордон буйруса, могу козулардын баары ошо кочкордон. Кочкор жакшы экен. Алар кочкор биринчиден козулардын кулактарын жакшы ондоду. Эми азыр элдин баары эле красотасын карап атышпайбы, мындай могу турган ургачылар. Машалла, мындай козулар, Бу диктордун кыздары да ошондо. Диктордун кыздары. Машалла. Анан мерде диктордун эркек козулары да бар. Азыр акырын бирден. Ошондо БТРдин балдары күздө туулу баштайбы? БТРдин балдары кудай буйруса Күздө башталат, Күздө мерде саналуу эле кой бар, качпай калган. Ошодон күзүндө туйт. Калган койлордун бүт бары дельфинден туйт. 80дин прямой баласынан. Мен дельфинди полный коштум быйыл. Кара койлорго Золотойдун баласын коштум. Үйдө алар, Алар үйдө. Үйгө барып көрсөтөбүз. Келиңиз Жыргал байке, корооңуз боюнча эми кеп кылайлы. Мисалы үчүн Мондай койлоруңуз бар экен да, өтө керемет койлорчу.
Ушундай койлорду сиз сатып алгансызбы же өзүңүздөн Жок, жок. чыктыбы? Кандай болду? Койлор мына мондай койлор. Биринчи кандай сапатта болчу коюңуз? Ушуларды айтыңызчы. Биринчи кандай десем, мерде жүндү чарба койлорум жүрөт. Ошондой болчу койлор. Чарба койлор. Анан биз могу Панфилов эмеден Беловодскийден Дядьколядан мен өкүл атам экөөбүз барып, өкүл атам алган 2 кочкор. Шарпедин түзмө-түз баласын. Ошо кочкорду мен кошуп, мисал, кара токту каратпайбы мынакей. Биринчи башын көтөргөн, кара токту, мына ногу, бул, могу, көп эле ошо биринчи туут койлор, мына могу, бурый. Тетиги бурый башын көтөрүп турган чоң-чоң биринчи туут токтулар. Машалла. Булардын бүт баары ошо Шарпейдин линиясы. Эми мен булардан азыр момдой козулар түшүп атат. Момдой. Мондайлар, Булар диктардан түштү ушулар. Ургач коз. Диктар чота кулакты катырыткан окшойт, карбонос менен. Ошо негизи селекцияда убакта мисалы биз ойлоп өткөнбүз да, кулактуу анан тиги кошсо эле сразу оңолуп кетет. Жок, көп убакыт керек экен. Мен деле азыр өтө прям коромду макта албайм, бирок шүгүр чарба койдон уже бул койдун айырмасы бар. Уже көп эле. Да, уже на них сейчас, допустим, кровь сидит. Кровь, шарпеевский кровь, это тоже линия Тимуровский кетет. И плюс азыр диктардын каны кошулду, диктар менен Шарпейдин момдой козулар түштү. Машалла, мына өтө керемет. Мондай козулар экен. Эми бул Кудай буйруса, эми бул козуларга буйруса дагы кулакты эми кочкор кошсок, допустим, эмдиги жылы 1,5 жылдан кийин аман эсен болсо бытер кошсок, бытерден дагы жакшы козу чөт. Ошентип дагы бир 4 жылдан кийин коробузду дагы өзүбүздүн менетибиз менен ондогонго аракет кылабыз. Сатып алган койлор барбы ичинде сизде дагы? Сатып алган койлор жок. Мерде. Берде бар, Табылды байкеден бир кой сатып алгам. Бүткөндө. То есть 2-3 баш эле сатып алгам дедиңиз, Мо койду Табылды байкеден сатып алгам, чоң койду. Кайсы? Карап аткан, Мо картан кой, Ушуну сатып алгам, Табылды байкеден. Калган жакшы койлорду сатып алам. Анан кайта сатышка туура келип калат. Кайта сатылып кетет. Мисалы, могу диктардын козусу. Ушул козурный козуңуз бар экен да, мына болчу. Тутуп көрсөтсөк жакшы болмок ушу козуну. Диктардын козусу. Козурный козулар бар буйруса азыр. Барбы ичинде? Могу жерден кичине таралып кетти. Могу ага чейин жайытыңызды кеп кылайлычы. Сизде мондай кандай кээ бирлер үйүндө мындай расходу көбүрөөк да, чөп сатып алып, жем сатып алып кармайт. Сизде бул жаатында шартыңыз кандай негизи? Бизде чөптү биз сатып албайбыз. Чөп өзүбүздүкү. Кашарда бүт өзүңүздүкү. Өзүбүздүкү, кашар бүт өзүбүздүкү. Жер жыл сайын арпа деле өзүбүздүкү, өзүбүз себебиз. Жетпей калса эле сатып алабыз анча-мынча. Сизде эң чоң расход кочкорго кетеби ошондо сиздики, Көбүнчө азыр кочкорго кетип атат расход. То есть сизде той жактан көп көйгөй жок. Өзүңүздөн чыгат той. Той маселеси сизде жакшы эле чечилип калган. Жакшы эле чечилип калган, бүт өзүбүздөн чыгат. Жайытчы? Жайыт деле ушу бир ай ушу жээктерге, поля себилбей калган жактарга жаябыз. Бир айдан кийин арпа-сарпа бүт чабылгандан жайыт өтө аябай прям сонун да. Кой бердиң болду жайыт. Ал дрон менен тарттык. Мындай азыр ысыкта кыйналбайбы же бактарактар барбы жайганда? Так, бизде мисалы келатканда көрдүңүз го. Бүт тетигил жакта бак. Ошо бактын ортосуна полный жайылат көлөкөдө. Күнү эртең менен саат 6-да чыгат. Саат 12-1-лерде киргизебиз. Анан кийин саат 3-4-дө чыгат. Ошо менен саат 9-га чейин жайылат. Ошого чейин жүрө берет булар? Жүрө берет. Мурун деле ушундай болчу? Мурун деле ошо болчу. Суу самырга чыкпайт? Суу самырга жок, вообще чыга элек. Меники пока чакан эле. Көбөсө чыгат. Кандай план? Сизде чоң сарайыңыз бар экен, жайытыңыз кенен экен, мындай көбөйтөйүн деген ой барбы? Кудай буйруса ошого аракет кылып атабыз, ошо сатпаганга, көбөйткөнгө. Бир жыл тийбесек, азыр где-то бир 140 баштай бар, дагы бир жыл тийбесек, ошо менен бир 200-кө жеткирсек, ошондон суу самырга чыгабыз го. Маточное поголовье канча сизде? Маточное поголовье данный момент 85 баш.
85 баш. 100ге жакын кооз бар экен анда, эгиздер менен, Эгиздер менен. Так, мол. 100ге жак. Вообще. Ушундай болуп калды. Примерно. Мындай эми 100 көбүнчө 120% болот да, 100%дан ашмай. 85% кой болсо, кээ бар 150 кой болсо 180 кооз болот да, эгиздер менен. 120%га көтөрүлүп. Мына ушундай койлор экен. Көбүнчө өзүбүз мына Шарпейдин баласынан кылда баштаганбыз дейт. Буюрса могу козулар 2-3 поколениялар экен, мындай жакшы кандар кошулуп. Жаш козулар. Сизде жазгы туут, күзгү туут болобу ошондо? Меники азыр быйыл 2 туут кылып көрөйүн деп атам. Булар мисалга тудуу, кайта тиги дельфинден качырдым, күзүндө кайта туйт. Буга чейин андай кылган эмессиз? Жок. Биринчи жолу. Биринчи жолу ушундай кылып атам. Биринчи жолу ошондой болуп атат. Оп, бисмилла. Кана эми сапатты көрсөтө баштайбыз. Мына диктар деген кочкордун эркек козусу. Так. Мына атасы ошондо Руслан байкеде турат, Оларга азыр 2,5 ай болду. Машалла, мындай. Кулак баш сонун берет экен, кочкору. Машалла. Диктар дейт. Разрез. Машалла. Булар буларда кан азыр Шарпейдин каны отурат. Анан кийин Руслан Таксырдын Жадвича деген кочкор экен, линиясы экен. Ал деле диктар деген кочкор деле энеси жагынан линия коолаганда Тимур Байкебизге такалат экен да. Мына ушундай козулар. Мындай эл сөзүнө иленген мындай сизден кочкорлор чыктыбы? Буйруса. Анча-мынча жаш болсо дагы. Андай кочкорлор эми чыкты. Бирок мен бир 15 ургач кой саткам. Токтулар саткам, бирок анын ичинен 1-2 баш. Бирок 1-2 баш мен коромон чыккан эмес, ал койлор ал деле Тимур Байкенин коросунан чыккан, бирок ошо диктар деген кочкордон качкан. Бирок мен коромон сатылып кеткен кой. Сиз сатып алган болсуңуз да? Мен сатып алгам, кой козу кезинде сатып алгам. Анан чоңойтуп жана диктарды кошком. Анан диктардан жанакындай жакшы козулар түштү да. Буюрса, ушундай. Буюрса ушу меникинде азыр кармагандай. Ал деген биздин Чаловкада Улан Байкенин коросунда. Ал жакта, Ошо жакта. Энеси жактан Тимур Байкеники деле. Тимур Байкен. Ал деле ошо кантип эле кайсы кочкорду кооп деле Тимур Байкен линиясына такалат экен. Түпкүдеги бар. Түпкүдеги. Койлорго кайталы эми. Сиздин мындай эми койлордун таржымалын тегин билип алдык да. Мисалы 3-4 жылдан бери селекция бар экен, Кудай буйрса. Анан дагы мисалы могу арттагы козуңуз бар экен, ургач. Ушуларды да тутуп көрсөтсөк болот экен. Азыр. Мына акырын чочутпай турупчу. Сойгону моңайлар бар экен да. Булар чарба. Так. Сизде тойтунан көйгөй жок экен. Сиз болгону башты көйүтүшүңүз керек экен, Ошо башты аракет кылып. Поголовен. Андай. Старотипный койлор да бар экен, Буйруса. Кара койлор бар экен. Ошо старотипный, светлый. Ошо азыр мен азыр көп эмесин эметип атам, кулагына анан кийин экстрежине. Кийин мисалы момундай козу бар. Цыганка деп койгом. Ургачы. Эрте туулган экен, бул козуңуз? Бул да эрте туулган, Бул да өңү буруй да, бирок кулагы жакшы. Бул баяк мен айткан могу коз кочкор. Самурай деген. Кличка Самурай деп койдуңузбу? Жаман буттар жоон экен могу козунчу. Карбоностор чөпки. Бутер дагы эле колго жобош экен да бечара. Дегенде чыкпай калат. Машалла, мындай. Караңыздар, козулар өтө керемет да, мына басып кеткен козулар. Козулар быйыл жакшы, могу кан сравно жакшы ойнойт экен да. Могу кандуу койлор менен кандуу кочкорду кошсоң кадимкидей результат болот экен. Эң мыкты төлдү качан алгансыз? Мына быйыл эле окшойт. Көңүл талып. Быйыл канча жылдан бери менет кылып келатып, мына быйыл. Ургач дедик, муну? Бул да ургач, Грузиндин башында эле, Быйыл канча жылдан бери менет кылып, мына быйыл Кудай буйруса, пока ушундай уровеньге жеттик. Дагы Кудайым буйруса, Алла Таалам ден соолук берсек, баары аман эсен болсо дагы мындан да жакшы кылганга аракет кылабыз. Ысыкка кыйналбайбы козулар? Жок, ысыкка деле кыйналбайт. Машалла, мындай. Так.
Мына бул кой бизнес. Кандай эми бул сиздин жашоо образыңызда кой канчалык деңгээлде сизге пайда алып келет азыркы тапта ушундай? Мисалы мына могу деле ургач. Ичи өтүп атыптыр эле, Булар көккө чыгып азыр ичи өтүп. Булар ургач козулар. Бул деле ошо эменики. Ошо диктардыкы. Диктардык. Bunun кровь на него Шарпеевская сидит, а отец диктор, тоже Тимуровская линия. Кирип калат да. Кудай буюрса, жакшы деп ойлойм. Сонун түштүр. Ушундай козулар. Жана БТР да сизден туулган да, ошондо. БТР, Уланбайкеде БТР. Коз кочкор. Козу кочкор. Энеси Тимур байкенин коросунан деделе да. Энеси Тимур байкенин. Сиз саткан экенсиз да? Тети tutпайлы. Каяна асып кетти. Сиз коз кочкорлорду качан сатасыз? Ушуну тактап коеюнчу. Качан коз кочкор сатып баштайсыз? Могу бир. Качан бересиз? Майдын 25-inde уже энелеринен бөлөм. Майдын 25-inde. Короче, майдын аягынан баштайт экенсиз сатып. Майдын аягынан баштайм. Жыргалбай экөөбүздүн номерин жазып алыңыздар дагы. Майдын аягында ушу короого келип, ушул жерден эркек козуларды тандап кетиңиз. Али тандата элексизби? Жок. Бирке бастыра элексиз. Мен бир да жолу ушун эчкимен чыкырып тарттыр эметкен эмес, биринчи жолу тарттыра атам. Мен коромду эчким деле билбейт. Бирке бастыра элексиз али? Жок, бирке да бастыра элекмин. Сата элексиз корбозуларды. Сата элекмин. Кайсы кара токтуларыңыз да өтө сонун экен да, мына ондай кара токтуларыңыз бар экен. Мына андай кара токтулар. Мо БТРдин бир кара токтусу бар. Каягында жүрдү экен ал. Мына. Могу карабы? Кара. Бул козу да. Көзүндө качат буюрса. Бул бир жаш боло элек беле? Жок, бир жаш. Тиш буза элек. Токту экен да? Токту. Келесиздер. Майдын 25-inde деди, ага деле 2 жума калыптыр, буюрса. 2 жумадан ашыгыраак убакыт. Оп, этият кылың. Момдай да бар. Бул экстра жагына не жакшы дейм. Өңү ачык. Карбоноз. Бүтүн ичи өтөт экен го. Да? Бар азыр. Көккө чыкпады, көптөн бери чыга элек болчу. Могу кочкор эркек экен да? Эркек. Ошол эмен диктардын баласы. Диктардын баласы. Болду. Мына карбоноз, светлый, кулак. Жүнү таза. Сиз дегенде эле Шарпейн линиясынан баштапсыз да? Ошо. Ушундай козуларда буюрса. Машалла, ушундай чет. БТРден кийин кайсыны коесуң буюрса? Ошо только БТР менен иштейбиз деп атабыз. 1-2 жылда баары аласыз го дейм дагы. Эми буюрса көрөбүз, бирок БТРдин козулары жакшы буюрса. Мен өзүм да барып көрүп келдим. Табылды байке ургачылар бар эле, сатпай жүрдү эле, саттыбы ошолор же калып калганбы? Сиз алардан алдың, козулар бар болчу го. Ошону билбейт экенмин. Байланыша элексиз, Байланыша элекмин. Сатты окшойт. Мощный болчу да. Мен көзүмө кайрак эле ушу көрүнүп атат чота. Бул самурай деп койгом. Бунда карбоноз. Ары өтсөм, бери өтсөм ушу көрүнөт көзүмө. Бунда костягы да катуу. Машалла. Аройсу, төш. Муну айтып атпаймынбы, жаман катуу экен ошо козуңуз. Ошо баягы Уланбайкеде БТР экөө бир тууганбы атасы? Экөө бир тууган. Окшош экен костяктар, Бун карабыз карбоноз, төш. Машалла мына. Ач бун жилигин. Чында жоон экен. Ошого айтпайм, ары өтсөм, бери өтсөм ушу көрүнөт. Бунда аройсун. Боком көрсөтүңчү. Машалла. Өтө керемет козуңуз бар экен. Бердир Алла сизге. Могу эми илип коюшуңуз керек экен, Резинге илип койгонбуз. Эми бул деген чукат. Бирок чүйдүн койлорунда көп ушундай, билимсизден. Машалла. Өтө козырнайыңыз ушул эле окшойт байке. Жок, козырнай дагы бар ушу. Чыкпай жатпайбы, ачылбай жатат. Бүгүн ушул ачылды да эле, көзгө илешип эле. Бул өзүндай бир көзгө илинип турган кочкордо жөн турбайт да. Чыгып эле. Ошону айтып атпаймынбы, өтө сонун коз экен. Машалла, көз тийбесин. Анан көзүнай салып алып, мага мынча эле деп кыйнабаңыздар. Мындай нерсени сактагысы келет да бүт баары. Баягы өзүңдөн сонун нерселер чыкса кармап, Бунун энеси светлый.
самурайдын прямой кызы. Мунун кличкасы да самурай. Мунун самурай деп койгон мында. Мунун энеси самурайдын прямой кызы экен. Атасы Самурай диктор. деле ушу Тимур байкенин коросуна такалат окшойт. Түү. Түү. Ал жактан көп нерсе чыккан дейм. Кулактары жайылган, көзүнүн үрүндө, баш 2,5 ай болду. Чөткий. А бул майнаяна чейин эмет экен анда, Дижет да болду. Машалла. Могу жаактар жаман сөөктөрү чыккан коз го мунун. Коңколору чөткий. Машина карасаң? Висячий экен да. Райсым жоонду. Мунун баарын сурап эле коеюн. Буюрса, ошондой кылып атабыз. Аракет кылып. Мунун энеси кайсы кой өзү энеси? Энеси чоң эле кой эмес. Тети кой. Түптүс турат го тетигине. Могу арттагы арык койбу? Түптүс, арык кой. Мынабы? Могу кой, Могу кой, Ушу тууду, жо, кечиресиз. Бул эмес бекен? Могу экен, могу. Мына. Могу. А бул энесине жаман окшош экен, Мына кой экен. Могу. Мына кой экен, мына, машалла. Мына кой. Энеси. Мына, энеси. Өтө сонун кой экен. Жаңы туумабы энеси? Биринчи туут. Өтө күчтүү экен. Баягы азыр биз коробосуна барып баягы эменин балдарын көрсөтөлү туугандар. Буландиндин бир тууган Дельфинди, андан кийин Золотойдун баласыны. Бул жерден сиздер мына 25 майдан кийин келип эркек козуларды алсаңыздар болот экен. Ургач сатыкка жок, Ургач пока жок, өзүбүз ошо кылып атабыз. Буйруса кийин чыгып калат. Висячий кочкор. Машалла, көз тийбесин, өтө сонун экен. Буйруса мына 4-жылдын жүзү болуп аттыр. Сиздер да сапатка өтүңүздөр. Эми бул арашанын өзгөчөлүгү эмне? Буда сулуулук бар, салмак бар, бой бар. 4 тарабы төп келишкен мал да. Мындай бой десең бой, салмак десең салмак, сулуулук десең сулуулук дагы бар да, бүт жагычы. Бул максат кандай? Мисалы үчүн сиз ушу менин сөзүмө кошулуп коюңузчу. Мисалы каждый эле корого барсаң сата бербей турабы? Кыйын. Караңыз, мен канча жыл, 4 жыл. 4 жыл мынакей. Убакыт 4 жылдан бери. Чын айтканда 4 жылдан бери менетли кылып алып эле келатабыз. Менетибиз жакшы эле. Буйруса ушундай кан отуруш керек да, ушундай күчтүү кандар. Оңой эмес. Көбөйсө анан жалпы мындай келечекте биздин койлорубуз чоң болот, сапаттуу болот. Мына келечекти кийинки 20-30 жылда элестетип койгондо ушу тарасай ушундай тукум турабы? Конечно, элге бөлөк өлкөлөргө, мисалы кайсы каяктан койлору мыкты экен, чоң койлор экен, суу экен, таза экен, чистотасы экен, жүнү кылдуу экен деген бул эң сонун нерсе да, бөлөк өлкөлөр деле биздин Кыргызстан менен сыймыктанса. Любой жактан кыргыз биринчи очередь турса, бул эң жакшы нерсе да. Английский күлүк дүйнөдө бренд болгондой, Ошосу мал бизде дагы ушундай болсо, негизи максат азарт менен да бул буйруса. Азарт менен эле келатасыздар, карапайым калып качан токтойтун интригасы деп жазып коет. Бул али токтобойт, ал эл көбөйгөн сайын дагы күчөйт деп коем менчи. Буйруса мына Кара Балта жамаатынан келип көрсөттүк, коробосуна барып кочкорлорун көрөйлү туугандар, андан чыгарылышты бүтүрөбүз. Азыр мына Жыргал байкебиздин үйү тарапка келдик. Могул жерде 2 кочкор бар. Атактуу кочкорлордун балдары. Мисалы үчүн могу турган кочкор 80-дин баласы. Буландин экөө бир тууган, энеси да атасы да бир. То есть бул кочкордун энеси дагы Буландиндин энеси. Бул Буландиндин иниси десек болот. Атасы да энеси да бир. Ошондой, кече Рамис байкеден сураганда. Энеси молодойдун кызы дейт, атасы прямой 80. Рамис байкен коросунан чыккан, Рамис Жумабаев, биздин Кара Балтадан. Буюрса, алып келгенде эле койго коштук. Козусу бар. 2 козусу. Бирөөсү кече сатылып кетти Белоцкийге. 1,5 миңге. Анын видеосун алып калганбыз. То есть бул ошондо 3,5 жашта дедиңиз, Где-то 3,5 жашта. Акыркы балдары. Акыркы поколение. Бул 80 андан кийин өлгөн. 80 андан кийин. 80 эң акыркы балдары. То есть Буландинге аябай эле окшош экен, Бул бүт жагы. Рамис байке бунун кличкасы эме дейт? Дельфин. Куйругу да мындай дельфиндикиндей болуп. Көрдүңүздөр, куйругу дельфиндикиндей болуп, Буландиндин эле копиясы. Азыр байкап атасыздарбы?
Мына блондин экөөнүн несі айырмасы кастяк, Кастяк. Аяғында келе кастякка токтолот. Куйрукту кандай ыртат. Бирок блондиндин куйрук тик балдар да көп го, билимсизден. Мунун да кече ошо козуларынан бизде кандай болот экендигин, козуларынын мисалы разрез видеосун атайын тартып алганбыз. Кудай буюрса анын видеосунда, козусунун видеосунда атасы менен чогуу кошобуз. Просто кече сурангандан сатылып кетти да. Козусучу. Анан быйыл 100 баш койго коштум. 100 баш койго, Полный ушу кошкорду коштум быйыл. Буттар жаман жоон экен, туяктары. Эми 80 любой тукум ушундай. 80 прямой балдары өтө жоон болот, баштары горбоноз, грубый костяк деп коет го. Мына төш могул жактарычы. Азыр 80дики кайра келди го линия, Азыр хит болду, кайра эле 80де эмне свет бар экен, костяк бар экен, салмак өң. Машалла. Буттарын жоондугу. То есть бул кочкор как производитель катары, кличка Дельфин, 80дин баласы, блондиндин иниси. Блондинге куюп койгондой эле өтө окшош. Ну, баштары горбоноз идеал, чётко мындай жоон, билимсизден. Ну, грубый костяк да. Кулак 20. Кулак 20, төштөрү өтө чоң, буттары, туяктары өтө жоон. Любой жилиги, каржыгалары эмеген да, мындай квадратный. Ну, bir как селекция үчүн бул керек экен да, туурабы. Кан алмаштыруу максатта селекция үчүн. То есть блондин экөө бир болуп атат. То есть атасы да энеси да бир, мындайча айткандачы. Бүт. Дельфин. Блондин 2 деп койсоңуздар да болот экен. Энеси блондин. Мойу канча болчу мунун? Бою биз ченегенде метр болчу. Азырчы? Аз деле метр. Эми азыр кичине кой куутта жүрүп, этинен кое бергенден кичине 98-99 бар го. Жүнү кыркылып тура. Жүнү да Бул кыркылып. сизде канча койго коюлду? 100 койго. Ох, бил көрөт экенбиз да балдарын, Кудай буюрса, мо эмеде башталат. Качан бөлөсүз эркек козуларына? Мен эркек козуларын кече 3,5 ай болгондо бөлөм да. Так, эми мындай кеп кылайлы. Мисалы, буга тектеш акыркы убактарда жакшы баада сатылган павлин, Павлин. Бир тууган, атасы бир, энеси башка. Мындан 1 жыл алдыңкы поток болсо керек, павлин, менимче. Кече Табылды байке сатты эле го павлинди. Ошо павлин экөө тең окшойт. Павлин канча жашта экен өзү? Ал деле кече 3,5 жашта окшойт. Акыркы потоктон окшойт алар. Павлин азыр хит болуп аткан танкер, Танкер эми блондиндин баласы да. Ну, эми бул блондин менен бир тууган болуп атпайбы? Тектеш деп атпаймынбы? Теги бир, Франкел, танкер деп азыр блондин, павлин, дагы көп башка балдарычы. Азыр Бирок ошолордун арасынан ушу дающий кочкорлор аз чыгат экен да негизи. Бирок Кудай буюрса бунун кече кошо пробный 2 койго кошконбуз, алып келгендер. Андан кийин полный койлор коштум да. Ондай буттары менен өтө сонун экен. Беловодский байкелер келип энесин эмгизип турайлык деп козу кижета 1 ай 2 күн болгондо болбой алып кетишти козусун. Козусун, $1,5 миң алып кетишти. $1,5 миң козусун алып кетти. То есть бул кочкор да сатылат, как селекция катары иштетем дегендерге. 80дин баласы. Анан мунун да баасын аз тактайбыз. Бул жакта болсо кезектеги кочкор каранын гүлү, кимде ким каранын гүлүн издеп аткандар болсо, экстерьери өтө мыкты келишкен кара кочкор. Бул атактуу Золотойдун баласы, Абдулла Шариповдун коросуна чыккан. Бул корого келип 1 жыл иштеди. Азыр эми бул сатыкка чыкты. Ким линиясы менен экстерьери өтө идеал кара кочкор издегендер болсо, мына каранын гүлү. Бул даныйларын айта кетиңизчи, Шерхан байке. Бул Абдулла Шарипов деген байкебиздин коросунан чыккан. Атасы Золотой, прямой сын Золотого, энеси Тайсандын кызы. Бул өзү Золотойдун баласы, Өзү Золотойдун баласы. Энеси Тайсандын кызы экен. Энеси Тайсандын кызы. Демек энеси кара, атасы сары болгон. Маш. Тайсон. Анан кийин мөрдө кичтейке чуркап жүргөн жөнөкөй эле чарба койго коштук. Могу козусу. Чарбадан, Чарба козудан. Койдон түштү. Чарба койдон түшкөн, мына козусу экен ушу кара кочкордун. Бир да алып келип коюп жиберди. 1 ай боло элек буга. Анда чоң экен,
1 ай боло элек болсо чоң экен. А мунун параметрлери кандай? Bunun boyu 97, kulağı 23, yaşı 3,5 yaşta. Оме. Бұл қазір мына наққа гүлдеп тұрған учуру. Абсолютка тишини көрөйлү, Тишин көрсөк болот. Тишин. Ага чейин мен куйрук көрсөтөйүн. Тиш. Негизи эми күчүнө толуп келе жаткан чөткү разрез менен өтө жоон, жиликтер идеал, буттары олтурган эмес. Мына каранын гүлү дедим го. Анан жаактар узун, гарбаноз. Алтынчы тишти жарыптыр, Алтыны жаңы жарыптыр, 3,5 боло элек го да, эми 3кө эми толуп атат окшойт бул, 3кө эми толот. Азыр рулетканы алып келе коюн кулагын. Муну канча койго койдуңуз? Буну бир 30 баш кара койлор бар менде. Атайын ушу кара койлорго караны коюп көрөйүн деп алганбыз. Кара, Мына ондай кулагы менен экен. Мына башынын формасы. Башы графтыкында экен, байкадыңызбы? Узун экен. Так, келиңиз. Мондайраак. Так. Могу эмесине. 23 таза. Кое туруңузчу. Бол. Коюп жүрөйүн. Кулак 23. Мына шедевр кочкор экен го. Бүт жагы келишкен. 6-чы тишти жаңы жарып тур. 6-чы тишти кыймылдатып атыптыр, Жаңы жашты. Сынып чыгарып келе жатыптыр. Койлоруму коштум буюруса. Машалла, мына. Эми жылда биз кочкор алмаштырабыз да. Кудай буюрса жакшы, пробный козсун көрдүк, жакшы. Анан койго полный коштук, кудай буюрса күзүндө өчөт козулары. Бул эрте жаста кошулду. Быйыл эрте. Алганда пробный кылып койго кошуп көрдүм. Мон, Ана эрте жаста кече жакында эле коюпсуз да, муну? Буну кече жакында эле полный койлор кошуп, ушу 30 баш кара койго коштум. Так, линияларын тактадык. Жаштарын көрдүңүздөр, могу 3,5 жашта. Менче бир жарым жыл айырмасы бар окшойт экөөнүн жашынын. Бул бир аз жарым жылга чоңураак кочкор окшойт. Золотой өзү билесиздер, красавчиктин баласы, то есть экөө тең өтө тектүү кандан. Булардын азыр баасын тактап коелу, биздин алуучулар баягы кан кууп алам дегендер үчүн, мисалы Золотойдун баласын канчага баалайсыз, муну канчага баалайсыз деген да. Эми мен буну канча 7.000 дейт. Баасы, $7.000. Сурап $7.000. Өзүм козу кезинде 5.000 алгам. $5.000 Машалла, мына кочкор. Экстер идеал экен. Могучу азыр хит болуп аткан кандан. Bunun bası özüm bir tuğanlarından kim kılbayla 10 deyiz buyursa. Maşallah. Pavlin'de 10'ga sattı. Kançaga sattı? 10'ga sattı. 10'ga sattı. 10 plus iPhone, 10 plus iPhone. Bu emi дающий koçkor 100%. Garantiya. Şu ellerde çoçu olsun. Sözün açığı garant berem. Караш керек эми баягы кимдин коросун. Азыр козуларым Кудай буюрса, могу кечеки видео тарткан козуларын көрөсүздөр. Сатылып кеткен. Машалла, ошону көрүп кошуп коелу бул жака. Жыргал байкенин коросунда болдук. Кайыңда дабыз туугандар. Кара балта жамаатынан бул жактагы. Мына 80'дин баласы, Золотойдун баласы, эки дающий кочкорлорду кан алмаштырганы же кан кууганы алып кетсеңиздер болот. Мисалы үчүн блондиндик ошо агып эле калган азыр, Эмир байкеде. Бирок блондиндин кыздарын көрүп коюш керек анан ал кочкордун кыздар, балдары түшкөндө, козуларын көргөндө таң калтырып атпайбы? Машалла. Бул да сонун экен. Ушта куйрук бир аз артка тартып турат экен, боюн, Бирок аркаңкы лапалары жаман жоон экен, буттары, туяктары артты. Карабайсызбы, жоон, мощный экен, туяктары жаман чоң. Мен эрте жана короодо жакшы байкабадым, бирок мойну узун, эмеге окшош экен, танкер дагы окшоша билесизби? Момундай болуп турат, кобра болуп. Бул да ушундай. Эме блондин өзү да ушундай го.
Блондинде мындайда көрсөң деле айтпайсың сонун кочкор деп. Андан кийин сыртка чыгып барам, козуларын көргөндөн кийин эле. Көргөм, Айбек байкенин коросуна көргөм мына блондинди. Сатып алып кайра сатып жиберди да, жакшы бага. Жакшы азыр. Өтө күчтүү түшүптү дейт го аныкыда. Бирок аны саткан сатып алып кайта иштейт. Айбек байке? Уктум. Айтты го. Бекер саттым. Бекер саттым. Казты Эмир байке бун блондинди $50,000 бербейм дейт. Ой, блондинди. Аны айтып эле кой. Кечки соода 2 күн каттап жүрүп ал жакта катуу соода болгон ал блондин темасы күчтүү болгон ал. Мейли. Так, туугандар, Шандан Сапатка ушундай 2 линиясы бар кочкорлор сатыкка чыкты. Кандай кородон чыкканын өзүңүздөр бир маани берип көрүңүздөр. Экөө тең мыкты кородон чыккан. Түпкү тектери карап көрүңүздөр. Бул красавчиктин небереси болуп калат. Бул 80дин баласы. Мына ушундай туугандар. Шандан Сапатка кан кууңуздар. Баягы койдун сапатын жогорулатып алгандан кийин негизги максат элдердики только кан куумай болот да. Сиздер койлоруңуздар чарбы болсо, балким ушундайлар менен оңдоп, андан кийин сиздер да кан кууп кетиңиздер туугандар.